Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Бул окуя 1973-жылы Пенсильвания штатында болуп өтөт. 14 жаштагы Сьюзи деген кыз ата-энеси, кичинекей иниси жана сиңдиси Линси менен жашап, адаттагыдай эле бактылуу күндөрүн өткөрүп жаткан. Үй бүлө чоң жана жагымдуу үйдө жашашып, ата-энеси балдарына бардык шарттарды түзүп бергенин да байкайбыз. Сьюзи үйдө отуруп өзүнүн кичинекей чагында болгон окуяларды эстеп, өзгөчө көз ирмем тартуулаган кичинекей оюнчук пингвин, анын туулган күнүнө белекке берилген фотоаппаратты эстеп, үй бүлөсү менен бирге саякат кылышканын жана да башка бактылуу көз ирмемдерди эстейт. Алардын ичинен Сьюзи үчүн болгон эң коркунучтуусу, бир жолу анын иниси бир нерсени жутуп алып дем ала албай калат. Ошондо Сьюзи коркконунан шашкалактап, жаш болсо да инисин унаага салып, дароо эле ооруканага жеткирип барып, бактыга жараша анын инисин сактап калууга мүмкүн болуп, Сьюзинин мындай иш аракетине ата-энеси жана чоң апасы дагы абдан кубанышат. Чоң апасы Сьюзиге "Сен өз иниңди куткарып калдың, демек буюрса сенин өмүрүң узун болот" деп айтат. Бирок албетте Сьюзини келечекте эмне күтүп турганын Кудайдан башка эч ким билбейт эле. Азыркы кезде болсо Сьюзи бир топ чоңоюп, сүйүү деген нерсеге да кабыла баштаган кези болчу. Ал соода борборлорунун биринен Рэй деген баланы жолуктуруп, ал мени качан байкайт экен деп эле тигилип карай берет. Көрсө Рэй дагы Сьюзи окуган мектепте окуйт экен. Аны байкап калган чоң апасы Сьюзи менен сүйлөшүп, Сьюзи чоң апасына бардыгын ачык эле айтып, экөө дос сыяктуу эле сүйлөшөрүн да билебиз. Ошентип Сьюзи эч нерседен бейкапар жүргөн кезде, алардын бир кошунасы өтө бир кооптуу ишке кылдаттык менен даярданып жаткан болчу. Ал бардык пландарды жазып, керектүү нерселерди даярдап, жүгөрү талаасынын ортосундагы бир жерди дагы каза баштайт. Эртеси күнү Сьюзи мектепте жүргөндө ага Рэй келип жолугат. Көрсө Рэй Сьюзини чындап эле байкап, анын да Сьюзиге болгон сезимдери ачылганын билгизип эле, ушул дем алыш күнкүгө жолугушууга чакырат. Сьюзинин көптөн күткөнү келгендей болуп эле абдан сүйүнүп, окуудан кийин адаттагыдай эле үйүнө бараткан. Ал Рэй берген катты окуйын деп жатып шамалдан улам учуруп жиберип, жүгөрү талаасында жүргөн кошунасы Харлиге жолугуп калат. Харли дароо эле Сьюзиге сөзүн баштап, ага ар нерселерди айтып кызыктырып, бул жерде эмне жасаганын айтып берет. Сьюзи кетейин деп жатса, Харли болбой аны токтотуп, мен бул жерге бул шаарчанын жаштары үчүн өзгөчө жайды даярдадым. Бул силер үчүн өтө кызыктуу болот, ишенбесең кирип көр деп айтып, Сьюзиге кызыктуу болуп кеткендиктен Харли менен бирге жер төлөөгө түшүшөт. Харли Сьюзиге ар нерселерди тааныштыра баштап, бирок андан кийин эле ороюраак түшүнүксүз мамилелерге өтө баштайт. Ошондо Сьюзи корко баштап, бул жерге келип туура эмес кылгандыгын ичинен түшүнүп, дароо эле качканга аракет кылып баштаса, Харли анын артынан тарткылайт. Бирок Сьюзи аны бетке тээп салганга мүмкүн болуп, сыртка качып чыгып, жүгөрү талаасы менен үйүн көздөй шашылып жөнөйт. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Бир кезде ал көчөдөн чуркап өткөндүгүн Рут деген кыз байкап калат. Рут дагы ошол Сьюзи окуган мектепте окучу. Бул кезде Сьюзинин ата-энеси анын эмне үчүн кечигип жаткандыгына кабатырланышып, мектептен кеткенин билишип, көчөдөгү адамдардан дагы сураштыра башташат. Көп өтпөй алар бул жөнүндө полицияларга да кабар беришти. Сьюзи болсо бул кезде жанталашып үйүнө чуркап, бирок айлананын бардыгы тең эле бир башкача түшүнүксүз абалга келе баштайт. Ал көчөдө аны издеп жүргөн атасын көрүп, ата деп кыйкырса деле атасы аны сезбей көрбөй коет. Акыры үйүнө жетип келген Сьюзи үйдүн ичинен эч кимди таба албай, бирок кулагына апасынын полицияга арызданып жаткан үндөрү угулат. Бул кезде Сьюзинин апасы чындап эле үйдөгү полицияларга бардыгын айтып берип жаткан болчу. Бирок эмнегедир эле Сьюзини эч ким байкабайт. Ошондо Сьюзиге дагы башка нерселер көрүнө баштап, кийимдеринин баары ылай баткак болуп, бир бөлмөгө кирип барса, ал жерде кир кийимдерин чечип сууда жаткан адамды көрөт. Кол жуучу жер дагы өтө кир таза эмес абалда болуп, анан да ошол жерден Сьюзи ээленип турган өзүнүн билеригин көрөт. Бир аздан соң эле жанагы сууда жаткан адам кыймылга келип, анын бети ачылгандан кийин ал жанагы кошунасы Харви экенин көрөт. Коркуп кеткен Сьюзи болсо дароо эле чаңырып кыйкыра баштады. Ал эми кийинки көрүнүштө детективдер жүгөрү талаасынын кайсы бир аймагынан ошол Сьюзинин баш кийимин көмүлгөн жерден таап чыгышат. Дароо эле бул иш жөнүндө ата-энесине кабар беришип, биз Сьюзинин өзүн таба албадык, бирок анын баш кийимин жана ошол жерден канды таптык деп айтышат. Мындай нерсе албетте Сьюзинин ата-энесине өтө катуу тийип,
Бирок канткен күндө дагы алар биздин кызыбыз тирүү деп эле үмүттөнүп жатышты. Бул кезде Харви болсо кылмыш ишин жашырып, бардык келинчектерди жок кылып үйүн тазалап жаткан. Детективдер изилдөө жүргүзүү үчүн Харвинин үйүнө да келишип сурак ала башташат. Бирок Харвиден жана анын үйүнөн эч кандай эч нерсе табылып байкалган жок. Бирок биз тасманын бул мезгилинде Сьюзи чындап эле өлүп калганын билебиз. Анткени анын жаны бул кезде ааламдардын аралыгында таң калыштуу жерлерде жүрүп жаткан болчу. Ал эми жанагы Рут деген кыз Рейге келип, Рей Сьюзиге жазган катты кайтарып берип, мен бул катты токойдон таап алдым деп айтат. Сьюзи жөнүндө бардыгын уккандыгын айтып, дал ошол Сьюзи өлгөн күнү ал менин жаныман чуркап өткөн. Сыягы ошол эле Сьюзинин жаны мага көрүнгөн окшойт. Эмнегедир эле анын жаны дагы эле кетпей бизди айланып жүргөндөй болуп, мага ушундай сезимдер келип такыр эле кетпей жатат деп айтып берет. Сьюзи болсо дагы эле өтө таң калыштуу жана кооз жерлерде жүрүп, ошол жактан бир кызды жолуктурат. Ал кыз Сьюзиге, эми биз ал дүйнөдө жокпуз. Сен ал дүйнөнү ташташың керек, биз менен кошо бейишке барышың керек деп айтса, Сьюзи ага болбой, мен үйгө барышым керек деп эле артка кайта берет. Албетте анын жаны жерге келгени менен аны баары бир эч ким байкабайт. Сьюзи болсо жанагы кошунасы Харвини карап, Харви эч нерсе болбой андан ары жашоосун улап жатканын, керек болсо ага жаңы каалоо келип, ал Сьюзинин сиңдиси Линсини өлтүрүүнү пландап, аны ар дайым акмалап план түзүп жатканын көрөт. Ал эми Сьюзинин атасы болсо детективдерден эч кандай жыйынтык чыкпай жаткандыктан өзү дагы тыкыр изилдөөнү баштап, менин кызым акылдуу кыз болчу, ал эч качан чоочун бирөө менен кетпейт эле. Демек бул нерсени Сьюзини тааныган эле бирөөлөр кылды. Балким кошуналардын бирөөсү болушу мүмкүн деп ар бир кошунаны иликтей баштайт. Эртеси ал детективге бир канча шектүү кошуналарынын тизмесин берип, бирок маселе Сьюзинин денеси таптакыр эле табылбаганында болуп жатат. Анткени Харви Сьюзинин денесин сейфке салып, сейфти болсо өзүнүн жертөлөөсүндө сактап жаткан. Узнать массу вещей. Пожалуйста, Джек, я прошу тебя, прекрати! Ошентип арадан 11 ай өтүп кетип, дагы эле эч кандай жыйынтык болбой Сьюзинин апасы стресс абалга да түшүп, бардыгын унутуп абалын жеңилдетүү үчүн үйдөн кетип алыскы жактарда өзүн алаксытып талаа иштеринде иштеп баштайт. Апасы кеткен үчүн алардын үйүнө чоң апасы келип, Линси менен инисин кайгыртпаганга аракет кылып, алар менен болушунча көңүлдүү убакыт өткөрүп жатышты. Бирок кандай болбосун Линси дагы иниси дагы Сьюзини унута алышпай, эмнегедир эле Сьюзи дагы эле тирүү жүргөндөй сезе беришет. Алар ойлогондой Сьюзинин жаны чындап эле ушул эле жерлерде айланып жүргөн. Акыры Линси дагы өз сүйүүсүн таап жигити менен көрүшүп жатканын Сьюзи да көрүп, Линсинин бактысына кубанат. Андан тышкары Сьюзи Рейди дагы дайыма карап турчу. Рей деле Сьюзи жөнүндө көп ойлоп, бирок көбүнчө Рут менен жүргөндүктөн Рей менен Рут дагы бири-бири менен жакшы сүйлөшүп мамилеге өтүшөт. Ал эми атасы канча убакыт өтсө деле кызынын өлтүргүчүн тапкысы келип, Сьюзи ар дайым эле фотоаппаратына сүрөттөрдү тарта бергендиктен анын көптөгөн сүрөттөрүн аңтарып карап жатып бир нерсени таап алат. Сүрөттөрдүн бирине кошунасы Харви түшүп калган. Атасы жүрөгү менен сездиби айтор ачууга алдырып эле Харвинин үйүнө жетип барып ага кол салганга аракет кылат. Что ты сделал? Что ты сделал? Бирок Харви жашынып бекинип алды. Анда детектив келип Сьюзинин атасына түшүндүрүп, бизде эч кандай факты, далилдер жок болуп жатат, ошондуктан мындай кылыгыңды токтоткун. Эгер ага кол сала турган болсоң, тескерисинче өзүң камалып кетесиң деп түшүндүрөт. Ошентсе да Сьюзинин атасы Харвиден өтө эле шек санап, бул ишти тактагысы келип эле кечинде Харвинин артынан аңдып жөнөйт. Харви барып жүгөрү талаасына кирип кетип, артынан кирген Сьюзинин атасы болсо кыйкырып эле Харвини издеп баратты. Бирок кокусунан ал жерден сүйүшкөндөргө жолугуп калып, жаш жигит Сьюзинин атасын орток-мокко алып салат. Ушуну көрүп турган Сьюзи ушунун баардыгына өзүн күнөөлөп, эми жакындарын айланууну токтотуп бул дүйнөнү биретоло таштап кетиши керек экендигин түшүнөт. Ал эми Харви болсо дагы эле билдирбестен Линсини акмалап, план боюнча ыңгайлуу учурду күтүп жүргөндөй. Көрсө Харви буга чейин деле бир канчалаган жаш кыздарды өлтүрүп жүргөн болуп, ааламдардын ортосунан Сьюзи ошол Харвинин курмандыгы болгон кыздарга жолугат. Ал кыздардын эң кичинекейи 6 жашта болчу. Жерде болсо адаттагыдай эле жашоо жүрүп жатат. Бир күнү өзүн жаман сезип жүргөн Линси кошунасы Харви үйүндө жок кезде анын үйүнө кирип, Сьюзиге тиешелүү эле ар нерселерди издеп баштайт. Көрсө Харви Линсини аңдып жатканын Линси өзү дагы байкап калыптыр. Ошондуктан ал дагы атасынын оюна кошулуп, эжеси Сьюзини Харви өлтүргөн деп баштайт. Ал аңтарып отуруп акыры катылган бир жерден китепчени таап чыгып, анын ичинде Сьюзини өлтүрүү үчүн болгон бардык пландар жазылганын, акыркы бетинде Сьюзинин сүрөтү жана чачы бар экенин көрөт. Дал ушул мезгилде күтүүсүздөн Харви үйүнө кайтып келип калган болуп, өзүнүн чоң коркунучта экенин сезген Линси тырышып жатып, аз эле жерден Харвиге кармалып калайын деп эптеп кутулуп кетет. Шашылып чуркап келген Линси үйүнө кирип эле үйгө келип калган апасын көрүп, апасы менен атасы кучакташып жолугуп жатышкандарын көрүп,
Апасы жаңы эле болгон окуяны унутуп кайрадан кайтып келгенде баардык ишти кайра башынан баштабайын деп жанагы китепчени ата энесине бербей билдирбей коет. Бирок көп өтпөй эле ал ошол китепчени чоң апасына берип жатканын көрөбүз. Ошентип чоң апасы дароо полицияларга айтып, китепчеде баардык далилдер болгондуктан полициялар дароо эле Харвинин үйүн тинтүүгө алышат. Бирок Харви бул кезде Сьюзинин денесин жүктөп, үйүнөн биротоло качып кеткенге жетишкен. Ал керек болсо Сьюзинин сейфке салынган денесин чоң аңга таштаганга жетишип, дал ошол жерде Рэй менен жүргөн Рут. Бул жерде Сьюзи менен бир байланыш бар экенин кадимкидей сезет. Аламдар ортосунда баягы Харвинин курмандыгына айланган кыздардын бардыгы Сьюзини өздөрү менен бирге бейишке кеттик деп чакырышат. Ошондо Сьюзи жерге акыркы жолу кайрылып, тим эле Руттун денесин ээлеп алгандай болуп Рейди көз алдында сезет. Рей дагы кадимкидей эле Сьюзини көргөнсүп, экөө ошол жерден бири-бирин өп. Андан соң Сьюзи бул дүйнөнү таштап жанагы кыздар менен бирге бейишке жөнөп кетти окшойт. Ал эми Харвини болсо полициялар кайдан издесе да таба албай коюшту. Ал укмуштуудай жашынганы менен бирок бир күнү мындай окуя болуп, ал атайын бийик жерде жайгашкан эс алуучу жайга келип, асканын кырында чылым чегип жаткан бир кызды көрүп, анын жанына басып келет. Дароо эле ал кызга ар нерселерди сүйлөп көңүлүн бура баштап, бирок көп өтпөй ал кыз кетип калат. Ошондо бактын бутагына ээрип тоңуп калган муз сынып түшүп, Харвинин ийнине тийгенде ал чочуп кетип, кырда тургандыктан буту тайгаланып дароо эле ылдый кирип кетти. Өзүн кармай албай калган Харви таштан ташка урунуп отуруп бир эле заматта жансыз абалда жатып калганын көрөбүз. Сыягы бул ага Кудайдын берген жазасы болуп, ал аркы дүйнөгө андан арыда жазасын алууга жөнөп кетти. Сьюзинин апасы болсо анын бөлмөсүнө кирип аны жакшы көрөрүн айтат. Эчак өлгөн болсо дагы Сьюзи апасынын сөздөрүн угуп, кыска болсо да өз жашоосу үчүн ыраазы экендигин айтып, баардык адамдарга узак өмүр жана бактылуулук каалайт. Дал ушундай кадрлар менен тасма соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.